Айтайынбы? Чындык ушул жакта жатат. Чындык. Жеги чичкичтердин айынан Кыргызстан итке эмес битке минип калганбыз. Көзүңөрдү ачпасаңар кийин болот. Элим. Турабы же тура эмеспи? Дагы бир Мадумаровдун ит акмактыгы 2010-жылы не деген? Ошол 2010-жылы ошо төңкөрүш кылгандар, булар бомуштар деген. Булар алкаштар деген. Ошол үчүн качан кечирим сурайт? Качан кечирим сурайт ошол үчүн? Айткылачы. Качан? Мына ошол экен. Өзүнүн элин ушунтип айткан. Дагы кечеги берген маалымат каражаттарынан кече айтып атат монтип. Эменин бюджети Кыргызстандын минусу, бюджетинин тартыштыгы 42 миллиард дейт. Айланайын, тоа 36 миллиард. Билбесең, элдин баарын тупой ойлоп, өзүңдү акылдуу сезип алсаң, билип ал. Мен сага бир эскертип айтып коеюн, 36 миллиард. 33 миллиард болчу биринчи. Бирок 36 миллиард кийин такталганда 36 миллиард болуп чыккан. Ошону бир билип ал. 6 миллиард сомду каяктан кошуп койдуң? Же элдин баарын тупой ойлоп атасыңбы? Ошол жерде жүргөн Садыр Жапаров, ошол жердин баарын билген катары, ошол Садыр Жапаров 36 миллиард минус деп берип атат. Сенин үйүңдө итиң өлүп калса деле Жапаров күнөөлүү. Билеттер кымбаттап кетсе Жапаров күнөөлүү. А силер 30 жыл жеп бүткөнүңөр эмеби? Күнөөлүү эмеспи? Элим, ойгоңгула. Булардын алдамчы шайкалардын, алдамчы крысалардын бар го, сөзүнө эч убакта маани бербегиле. Түшүнүп атасыңарбы? Анан Бакиевди айтты эле да. Мына 18-чи Бакиевди айтты эле. Бакиев десе, монтип айтканда, мен Бакиевди менен алып келем деген да. Кызыл килем салып Бакиевди Кыргызстанга алып келем деген. Бакиевди Кыргызстанга алып келем деген адамды кайсы бетиңер менен колдоп атасыңар, Айткылачы. Анан дагы жана эменин фейктери да, Мадумаровдун фейктери силер монтип атасыңар. Садыр Жапаров менен Акаев менен түшкөн, анан жанында Текебаев түшкөн сүрөттү жүктөп атасыңар да, бул ушунун кадры, бул мунун кадры депчи. Меңер иштесе 2005-жылы Акаев, Аскар Акаевич кеткен кезде кызматтан, ошонун барып колун алып келиш үчүн ошого барган. Ошол жерде тартылган сүрөт. Аны кайра эле чыгарып популярдуу кыла бербегиле. Түшүнүп атасыңарбы? Силердин ошол лидер дегениңердин ушунчалык катасын 20 катасы менен санап бердим, элим. Дагы толтура мынонча санайм десемчи. Міне, Садыр Жапаровду колдойлу. Мен Садыр Жапаровду колдойм. Мына, колдогон катары элим көрсүн да, эл көрсүн. Тараткыла, эл көрсүн. Мына, ушундай кузгундар, ушундай рейдерлик менен ошо басып алгандар, ушундай мыйзамды сактаган адамдар экен, булар Мадумаровдордун өздөрүнүн күмөндүү нерселер чыгып атпайбы? Турабы же тура эмеспи? Ал тура, аны тарых тастыктап атпайбы? Мадумаров бийлик барбай калса, силер атаңардан калган креслобу? Кайра эле барам деле бийлик эле унутулуп өткөнсүңөр. Турабы же тура эмеспи? Жараттыңар, элди эстиңер силер. 1 кило ун жок, 1 кило эме жок, үйүндө май чайы жок, эти жок адам кантип президенттик барасың? Сени кантип тойгузабыз биз? Айтчы. Сен бир 5 балаң болсо, 5 балаң баарына бир 5тен 10дон особняк салып беребизби? Дагы 30 жыл чыдап отурайыкпы? Мен ал кезде 60ка чыгып калам. Элим, көзүңөрдү ача турган убакыт келди. Ушул жерде жанымды берем, канымды берем деген блогерлер айтарым, чындык үчүн чыгарып койгула. Чындык уккуңар келсе, чындык силерге ачуу болот. Садыр Жапаров айткандай, менин тилимди, башымды кесип алышыңар мүмкүн, бирок тилимди кесип албайсыңар дейт. Менин дагы тилимди кесип албайсыңар, башымды кесип алышыңар мүмкүн, бирок мен адилеттүүлүк, чындыкты айтып атам. Мына тарых мен 2020-жылыны көрүп атам деп айткан Садыр Жапаров будан 10 жыл мурун. Бирок тарых мына тастыктап, аягы ушу менен бүттү. Кыргыз элим, ойгоноолу, ойлоноолу, бир шанс келген кезде бербейли. Сатылма, мекенчил партиясынан чыгып, тигил бүтүн Кыргызстанга сатылып кеткен, баягы эле илими жок, билими жок бир адамдарды эметип
интернеттен чыгып эле сайрап сүйлөй берген, кооз сүйлөй берген, Мадумаровдун программаларын айтып берген адамды угу бербек эле. Кече Мадумаров барып только өзүн мактап барып бирөөдү айтыш өтө кыйбат, бул чоң күнөөдү айтып бирок барго только мактайт. Өзүн эле мактай берет, өзү супер де. Ушунчалык супермен экен де. Туурабы? Ушунчалык супер болуп алып, өзүн тим менен мактап атат, өлгөчө мактап атат. Эме да бул сагызган барго суктугунан эмес, сактыгынан эмес, суктугунан өлгөн дейт да. Бул сагызган ошондой кылып атат да берденчи. Ушунчалык эле элге күйсөң, Адахан Мадумаров, айланайын Кимсанбаевич, сага айтарым. Мен сени сиз деп айтканга милдеттүү эмесмин. Ал мен жарандык укугум. Каалаганда айтам. Бирөөдү сенден, бирөөдү сизден. Анткени мен сыйлабаган адамды сиз деп айткым келбейт. Айтайынбы? Акылыңыз болсо, ушул Садыр Жапаровду колдоңуз. Садыр Жапаровга каршы турбаңыз, элди тукурбаңыз, элди алдабаңыз, элдин башын айлантпаңыз. Биз силерден тажап бүткөнбүз. Силер элдин башын ушинтип айлантып келгенсиңер. Өзүмчүлсүң, менде отурасың. Шайтандагы мен деп неге жеткен билесиңерби? Шайтанда Аллахтын каргышында калып калган. Өмүр бою ошо тозокто калган. Өмүр бою. Мен кыйынмын, мен мындаймын дөрбө. Талант Анарбаев байкөсү жазып атат. Мен кыжалат болгон жокмун. Бирок сатылбайлы деп атам. Элим сатылбайлы. Мен кыжалат болгон жокмун. Кудай буйрса, Кудай кааласа, 100% Садыр Жапаров президент болот. Бизге Садыр Жапаровда чыныгы лидер керек. Бизге самапал, мен лидермин деген, өзүн мактаган, мени кече бирөө бир жерден айтты. Ай ушул адамды ушундай жаман көрөм да. Ушундай көргүм келбейт да, бирок Кыргызстанда ушул эле лидер калды деп айтты. Ал мени айтты дейт. Тооба, күйдүрбөч. Садыр Жапаровдун сыы тамгасына теңеле албайсың. Айтайынбы? Садыр Жапаровдун сыы тамгасына татыбайсың. Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып туруп алып келип койду. Сен мыкты болгонуңда, сен кыйын болгонуңда, сени алда Горкиде жаткан эки таш тамдын ичинен алып келип туруп эл сени шайлабайт беле? Сен мыкты болгонуңда. Сизде жаткан Садыр Жапаровду алып келип шайлап койду. Мыкты экенсиң ушунчалык. Сенин мыкты эмес, лох экениңдин, ушундай сен аферист экениң эл билип туруп сени алып келген жок. Туурабы же туура эмеспи? Көргүлө. Мына жерде көрүп атасыңар, көзүңөрдү ачкыла. Бүттүгү Садыр деп турат. Барыңар бирден поделиться кылып жибергиле. Барыңар бирден лайк баскыла, барыңар таратып жибергиле. Көрсүн ушуну. Көзү сокур көрлөр, кулагы укпаган, көзү сокур, мурду жип билбеген, оозу менен сүйлөй албаган, только телефонду билген, окуганда да муунда окуган адамдар. Мен силерге айтарым. Чындык ачуу болот. Адилеттүү чындык ар дайым жеңет. Садыр Жапаров кордукту көрдү, эми мына жакшы жашоо келди. Садыр Жапаров да өмүрүн өткөнчө жакшы жашаш керек. Кааласак Садыр Жапаровду эртеңки 6 жылга да, бул 6 жыл бүткөндөн наркы 6 жылга да шайлап алабыз. Садыр Жапаров буйрса 53 иштейт. Садыр Жапаровдун эчтекеси жок. Садыр Жапаровдун эчтеке жоготуп турган эчтекеси жок. Садыр Жапаровдун корко турган эч нерсеси жок. Садыр Жапаров баласынан да, атасынан да, апасынан да айрылган адам. Угуп алгыла ушуну. Чындык ушундай болот. Чындык ушундай болот. Силер ар кимди мактап жүрүп, ар кимдин алдында жүрүп, ар кимдикин жалап жүрүп ушуну алып келдиңер. Сотторуңар силерди укпайт, камайт, элдин баарын кыйнайт. Тоогурдаган түрмөдө адам өлтүргөн волияда туурабы же туура эмеспи? Мына адилетсиздик жашоодо жашап атабыз.